Kudayga şükür zamanda yaşap atабыз. Bugün balдар atılgan tankanın oğunan oygun atkan jeri yok. En sonun zamanda yaşap atабыз. Okup жүрген кезимде isteyim. Ma Özbekçe gapirayapman. Bazılar aytadi, "Sen Özbekistan'da tug'ilgansiz, aşıncha yaxshi bilasan." Yo, onun için emas. O'zbekistonda төрөлдüm, O'zbekistonda cho'ng'oydim, maktabda da o'sha yoqda bitdim. Biroq Qirg'iz ayil, Qirg'iz maktab, Qirg'iz balabog'chada o'qidim. Men O'shga kelib o'zbek tilini o'rgandim. Biroq bir narsani aytayin. Ulutning jamana bo'lmaydi. Не бывает плохого народа, бывает плохой человек. Всё. Урматтуу жаштар, жалпыңарга айтарым. Улутты жаман деп бөлгөндөр, алардын жан дүйнөсү өлгөндөр. Улутты жаман деп сүйлөп тургандар, аларды даан айтам, Кудай ургандар. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдан бир хадис айтам сиздерге. Эмне үчүн айтып атам? Урматтуу жаштар, келиңиздер. Bugün meken suyu imandan, hubbul vatan minal iman. Ana la arif lugatal arabiyya. Men Arapça söyley almayım. Biroq bir narsani aytayın. Qancha til bilsen oşancha dil bilesin. Bugün kerekli ma'lumotni barini boshqa yerdan olib atam. Barlardan so'ranam. Kelingizler, hurmatli studentlar, o'qib yurgan kezimizde qiynaldik. Geyde tamasha var. Atam Baykuş bir İdris malda o'qitam deb bir yilda 4-5 malды satıp geldi. Ne deysin buga? Hurmatlı yaşlar, kelgile seni okutam deb atanen qancha qiynalib yaşadı. Bilesin mi? Men student kezimden sizlerge söylep bereyim. Bugün studentler jinalıpsızlar anda okumuzlar. Student kezim. Keçeginde Koreyaga bardım. Түштүк Кореянын китепканасына кирсем, китепканасында ушундай жазып коюптур. Today's reader, tomorrow's leader. Бүгүнкү окурман, эртеңки башкаруучу деп жазып отурат. Бүгүнчү, бүгүнкү интернет чукуган, эртеңки көрдү чукуган жалкоо деп айткым келет. Урматтуу жаштар, келиңиздер, өзүбүзгө өзүбүз көзүбүз казбайлы. Урматтуу жаштар, бир күндө базарга барып, кийим аласың. Китепке акча десек акчам жок дейсиң. Китепке акчаң жок. 300 сомдук китепке акчаң жок, бирок колуңдагы телефондун басы 13.000 сом. Урматтуу жаштар, телефон үчүн акча бар, илим үчүн акча жок. Базар үчүн акча бар, илим үчүн акча жок. Кийим үчүн акча бар, илим үчүн акча жок. Китеп үчүн акча жок, бирок пикет үчүн көчөдөгү тентимей оюн күлкү вечер үчүн Золотая середина башка шереле үчүн акча бар. Урматтуу жаштар, жалпыңардан суранам. Келиңиздер, ар бириңдин ата-энең моно жерге бир эле шарт менен жөнөттү. Балам, кызым жакшы окуп кел. Башка шарт койгон жок. Же барбы бирөө жарымга, балам, кызым университетке барып бирөөнүн чукуп акчасын урдап кел деген. Эч кимге шарт койгон жок. Ата-энебиз бизге бир эле шарт койду. Жакшы оку деген шарт койду. Бир шарт аткарбай туруп, ата-энебизге 1000 шарт койдук. Мынаны алып бербесең кылбайм, мынаны алып бербесең бармайм, мынаны алып бербесең сен кимсиң сен? Урматтуулар, келиңиздер. Bir tapsa balası atasına bak konut degen gep var. Ata-энеңердин el караган жүзүн жери каратпаңыздар. Жөн эле күндө өткөрөрбеңиздер. Келиңиздер, мен сөзүмдү улантайын. Америкалык James деген bir досум бар. On that time I was a student. Once upon a time I was coming back from market and I would just visit my friend because his house was near to the market. Amerikalı James деген досум бар эле. Базардан кайтып атып Джеймсти бир зиярат кылып коеюн дедим. Ар бириңер сабак алгыла кулак салгыла. Кирдим, эшигин каккыладым. I'm knocking his door and suddenly there was a noise from inside the room. Who is there? Kim деп ичкериден үн келди. Men Idrismin, James, men досуммун десем, эшикти кичине ачты да, мени карап, саатын карап, Idris, did I invite you? Do we have the meeting on this time? Мен сени чакырдымбы деди да. Ey, жаман абидин болдум агачы. Досум деп үйүнө барсаң, эшигин кичине ачтырып, кел дешо, кандай дешо, мен сени чакырдымбы? Ушул учурда жолугушубуз бар беле деди. Жаман капа болдум. Анан айттым, адатпыз да, биз эмне кылайын? No, I just visited you because I'm your friend. Анан биздин менталитетти түшүндү да, макул кир деди. Idris, I give you only 10 minutes, come and sit down деди. 10 мүнөт берди, 10 мүнөт. Кирдим, отурам, 10 мүнөттө өзү кухняда идишагын таракта туруп, мен жаман оюмда мага чай алып келет окшойт депмин. Каякта? Андай эмес. Көрсө рюкзагына жолдо жей турган тамагын даярдап атты. Ар бир нерсе план менен, Джеймс мага план менен жашашты үйрөттү. 10 мүнөт деген. Дагы не деп кухняда? Speak loud, I'm listening to you. Катуураак сүйлө, угатам сени. Бала сүйлөгө келет. 10 мүнөт болсо айтып мага. Жаман обидно болду. Я там сижу, жду, пока придет Джеймс, он подошел ко мне и говорит, окей, time is up, давай выходим. Шундай турдум.